Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын темасы Word текстик редактордун жардамы менен веб-сайт түзүү. Бул сайтта Word текстик редактордун жардамы менен түзөбүз. Блокнотто түзсө болот, Excel электрондук таблицада түзсө болот сайттарды. Эми биз сабагыбызга киришсек, сабагыбызга киришкенде биринчи страницаны жазып алабыз. Биринчи бет. Андан кийин буга сайтка өзүнчө тема коюп алабыз. Тема койгондо менин үй бүлөм. Менин үй бүлөм. Менин үй бүлөм. Тема коюп алдык. Эми жазган текстибизди шрифттерин өзгөртөбүз. Сайтта шрифттер чоң болуп көрүнүп турушу үчүн баарын чоң тамга кылып алабыз. Эми экинчи менин үй бүлөм жөнүндө кыскача маалымат жазып кетебиз. Менин үй бүлөм. Менин үй бүлөм. Ош областынын Ноокат районунун Арбын айылында турат. Кыскача маалымат жазып алдык. Эми буга таблица кошобуз. Таблица менюлардын жардамында вставкага киребиз. Вставить таблицу. Таблица алдык. Эми бул таблицаны центрге коюп алабыз. Центрге койгондо бул таблица сайттан көрүнбөй туруш керек. Сайттан көрүнбөй калыш үчүн мына жерде көрүнбөй калат. Мына көрүнбөй калды. Эми буга сүрөт коебуз. Таблицанын биринчи бетине сүрөттү коебуз. Бул жакта даяр сүрөттөрдү алсак болот. Балда силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн сүрөттөрүн койсоңор болот. Мен азыр бул жерден алып эле кое калдым сүрөттү. Сүрөттү койдум. Сүрөтүбүз келип түштү. Бир аз кичирейтебиз. Эми бул жагына кыскача маалымат жазабыз. Менин үй бүлөмдө канча адам жашайт? Менин үй бүлөмдө канча адам жашайт? Жазып кетебиз. Атам, апам, эжем, иним, мен. Жазып алдык. Эми буларды өзүнчө белгилеп кетебиз. Белгилеш үчүн метканы колдонсоңор болот. Атам, апам, эжем, иним, мен. Мына өзүнчө белгилеп алдык. Кийинкиге өтөбүз. Кийинкиде өзүм жөнүндө кыскача маалымат жазам. Мен азыркы учурда Ош шаарында жашайм. Азыркы учурда
жашайм. Андан кийинкиси өмүр баян. Өмүр баян. Андан кийинкиси дагы өмүр баянда мен өзүм жөнүндө жазам. 28/08/83 деп. Жылы Ноокат районунда жарык дүйнөгө келдим. Мына ушинтип жазып алсак болот. Эми буну сакташ үчүн сохранить как рабочий стол, бул жагына биринчи бет деп жазабыз. Бет. Бул жагына веб страницаны тандап алабыз. Веб страницаны тандап алдык. И рабочий столдо веб сабакты тандап алабыз. Сохранить этебиз. Сохранить этип алдык. Эми бунубуз экинчи страницага ссылка кетиш керек. Экинчи страницага ссылка кетиш үчүн өмүр баянды тандап алабыз. Өмүр баянда разметка страницанын ичинде гиперссылка бар. Гиперссылканы басабыз. Окно ачылды. Буда биз азыр эме кылгандай, бизде экинчи страница бар. Экинчи страницаны тандап алабыз. Экинчи бетти тандап алабыз. Окейди басабыз. Экинчи бетибизге ссылка кетти деп эме кылабыз. Эми буну жаап, мына жерде сакталды. Биринчи бетибиз, экинчи бетибиз. Буну открыть помощью интернет кылабыз. Биринчи бетибиз, экинчи бетибизге ссылка кетти. Сохранить этебиз. Буну жаабыз. Окнону. Мына биринчи бет, экинчи бет. Кайра буну жаап туруп, башынан киребиз. Биринчи бет, экинчи бетибизге ссылка кетти. Кайрадан биринчи бетибизди ачабыз. Уже биринчи бетибиз кетти. Эми мына ссылканы бассак, автоматически экинчи бетибиз ачылыш керек. Мына экинчи бетибиз ачылды. Экинчи бетибиз ата-энем жөнүндө маалымат, атам жөнүндө маалымат, атам жөнүндө кыскача ырлар. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Түшүнбөй калган сурооңор болсо бергиле мага. Кийинкиде дагы улантабыз.